Салам достор, кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен биздин бардык сүйүктүү угармандарыбызга салам. Жана сиздер менен куттуу кечте үн алышып олтурганыбызга, көрүшкөнүбүзгө кубанычтамын. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Достор, бүгүн сиздер менен бирге учурдагы эң маанилүү жагдай жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Тагыраак айтканда, акыркы учур, акыркы ушул март айынан берки учурда пандемия, COVID-19, коронавирус деген сөз эң популярдуу сөздөрдүн катарын толуктады. Жана албетте акыркы учурда эркинчи толкунда балдар да ооруйт деген ар бир ата эненин жүрөгүн түшүрүп турган учуру. Мына ошондуктан бүгүн сиздер менен балдар жана COVID-19 деген теманын негизинде сөз кылалы дедик. Өзгөчө COVID-19 менен ооруп айыккан балдар дукмусуз болуп калышабы деген суроо азыр көпчүлүк ата энелердин түйшөлдүп турган учуру. Бул чындыгында канчалык деңгээлде коркунучтуу жана канчалык деңгээлде так маалымат, ушул тууралуу кенен сөз кылмакчыбыз. Анда төрүбүздө коногубуз бар, тааныштыралы. Бүгүнкү конок Калия Туратбековна, педиатр, балдардын дарыгери. Кутман кечиңиз менен кош келипсиз. Саламатсызбы? Кандайсыз, маанайыңыз, ден соолугуңуз? Рахмат, баары жакшы. Кеч болгонуна карабастан келип бергениңиз үчүн ыраазычылык айтам дароо эле. Ден соолугуңуз жакшыбы? Ооба, рахмат, жакшы. Кубанычтамын сиз менен төрүбүздөн көрүшкөнүбүзгө. Анда Калия Туратбековна, бүгүн сиз менен бирге ошол жогорудагыдай эле балдарда ошол ковид болбосо, балдар кичинекей кезинде кийин тукмусуз болуп калабы деген суроо азыркы учурда коркунуч жаратып турган чагы. Анткени ар бир ата эне балдардын ден соолугун карайт эмеспи? Ушул тууралуу сөз кылалы дедик. Жогоруда айтылгандай эле баягы ковид пайда болгон же ковид жуктуруп алган балдарда мен ойлойм алгачкы симптомдор чоң адамдардыкындай эле болуш керек. Дене табы көтөрүлөт, жөтөл пайда болот, кимдир бирөөндө дем кыстыгат, айтор ушул сыяктуу. Анда сизге суроом биринчи эле ошол балада эгерде COVID-19 жуктуруп алса, сөзсүз түрдө жөтөл болушу керекпи? Жөтөл бул коронавирус инфекциясынын белгилеринин бири болот. Бирок ар бир баланыкы ар кандай өтөт да. Кээ бир балдардыкы жөтөл болушу мүмкүн, кээ бир балдардыкы жөтөл болушу деле мүмкүн эмес. Жана айтып коет го, белгисиз симптомдор деле бар депчи. Жана башкача симптомдор менен деле коронавирус инфекциясы өтүшү мүмкүн. Жөтөлдү айта кетпедикпи? Ошол мисалы кадимки эле жөтөлдөрдөн башка жөнөкөй пневмония учурунда же болбосо кандайдыр бир сезгенүүлөрдө суук тийгендегиден айырмаланабы же анда деле айырмалаш кыйын болобу? Жок, андай мындай айырмачылыгы деле жок да. Айырмаланыш кыйын, Ооба. Үй шартында ата эне эгерде баланын дене табынын көтөрүлгөнүн байкаса, эмне кылып жардам бере алат? Биринчи эле жардамы? Үй шартында жөтөл пайда болсо мүмкүн, жеңил жөтөл. Мисалы үчүн сөзсүз түрүндө ата эне өз баласына үй шартында эң биринчи жардамды кыла алат да. Мисалы үчүн дене табы жогору көтөрүлсө 38-5тен, азыр өзүңүздөр деле билесиз, дене табын түшүргөн дарылар өтө көп. Эң негизгисинин бири бул парацетамол деген дары. Үй шартында балага дене табы көтөрүлсө 38-5тен жогору балага парацетамол дарысын берсе болот. Балага дегенде бул парацетамолдун өзүнүн дозасы болот да, канча бир жаштагыга канча деген? Сөзсүз эң негизги түрүндө ар бир дары айтып кетейин, баланын салмагына жараша эсептелип дарыгерлер менен саналып берилет да, сөзсүз түрүндө. Мисалы, эгерде бала 5 жашта болсо, дене табы көтөрүлсө, канча миллиграмм бериш керек же, канча таблетка бериш керек? 5 жок, бул салмагына жараша болот да. Мисалы үчүн баланын салмагы 10 килограмм болсо, 150 миллиграмм парацетамол дарысын берүүгө туура келет да. Ушул парацетамол жөнүндө сурай кетким келип турат дагы сизден. Баягы дене табымды эртерээк түшүрөйүн деп туруп парацетамолду тез берип дагы, батыраак көбүрөөк берсем көбүрөөк батыраак дене табы түшөт деген түшүнүктөнбү? Айтор тез берет эмеспи? Бул туурабы же андай кылыш туура эмеспи? Жок, туура эмес. Анткени ар бир дарынын өзүнүн аралыгы болуш керек да. Парацетамол дарынын аралыгы бул 6 саат болуш керек да. Бир бергенден кийин 6 саат? 6 саат күтүш керек, ооба. Бирок эң айтып кетейин, парацетамолду бергенден кийин, мисалы үчүн температура 38-5тен жогору көтөрүлсө, ата эне баласына парацетамол берсе, 30 мүнөттөн кийин ата энелер күтүшөт да, качанда температура 36 болуп калат. Андай эч кандай болбойт. Парацетамол дарысын бергенден кийин жарым сааттан кийин градусникти өзүңөр деле салсаңар көрөсүңөр, температура өдө көтөрүлөт. 2 градуска көтөрүлөт. Бул эмне үчүн андай болот? Парацетамол дарысы негизи дене табын түшүргөн дарылардын баары эле өзүнүн механизм действия деп коет да, ошонусу бар. Ошонусун аткарып биринчи дене табын көтөрөт дагы, анан кийин уже түшүрүп баштайт. Парацетамол дарысын бергенден кийин баланын температурасы 1-1,5 сааттан кийин уже ылдыйлап 1 градустан түшүп баштайт да. Ушул эле дене табын түшүрүүдө кимдир бирөө арак шыбап,
дагы аракет кылышат го. Бул канчалык сөзсүз түрүндө арак ишибабы болбойт. Эмне себептен болбойт? Анткени арак ишибагандан кийин биякта бизде пору деп коет да. Тешиктерчилер бар. Ооба. Неменин баарын, ысыктын баары ошо тешикчилерден чыгыш керек да. Арак ал тешикчилерди бүтүп салат. Ошондуктан чыкпай калат. Ысык чыкпай калат да. Андан көрө кадимкинде эле үйдөгү эле комнатный температурага жараша жылуу сууну алып, комнатный температурага жараша и баланын денесин сүртсө болот. Бирок эч кандай спирт, аракты сүрткөнү такыр болбойт да. Кайсы бир ата-энелер болсо баласын жеңил кийинтип, баягы калың кийимдерин чечип коюп, бөлмө температурасында калтырышат го. Бул ыкмачы? Бул сөзсүз баланын жеңил кармаш керек. Негизи канчалык баланын жеңилирээк калмасак, ошончолук бала азыраак ооруйт да. Кээ бир ата-энелер бар, аябай катуу жылуу кийинтип коюшат, анан кийин айтышат го, канчалык жылуу кийинсе ошончолук оорубайт, анан суук тийбейт депчи. Бул андай деле эмес. Баланы канчалык жеңил кармасаңыз, ошончолук бала жеңил да өзүн алып барат. Анан кийин ата-энелер азырынча, мисалы үчүн, памперс колдонобуз да баарыбыз элечи. Сөзсүз түрүндө температура көтөрүлүп жаткан убакта памперсти баладан чечип салыш керек. Анткени памперс температураны, дене табын өтө кармап калып туруп калат да. Ошол үчүн ылдый температура түшпөй да калышы мүмкүн. Жакшы. Демек, дене табын үй шартында түшүрүүдө сиз бизге дене табын түшүрүүчү дарыларды колдонууну сунуштадыңыз. Жеңил кийинтип коюуну, баягы болушунча колдон келишинче жеңил кылууну. Анан дагы кандай ыкма менен түшүрсө болот? Мисалы, сууну суулап туруп чүпүрөк менен сүртүп, кимдир бирөө ушундай чекесине коюп дагы аракет кылышат го. Бул кандай ыкма? Туурабы? Андай деле кылса болот. Эң биринчиден бул балага бат-баттан тез-тезден суусундуктарды бериш керек. Кадимкиде эле жөнөкөй эле суу да. Анткени бала дене табы көтөрүлүп аткан учурда тердеп баштайт да. Тердин баары бул температурага дагы карата, тер чыкканда температурада бат-баттан ылдый түшүп баштайт. Бала мисалы үчүн кургак болсо, ата-эне балага суу бербесе, то бала кургап калат да. Курганда обезвоживание деген термин бар. Ошого да алып келиши мүмкүн. Ошол үчүн ата-эне сөзсүз бат-баттан, тез-тезден, аз-аздан балага сууну берип туруш керек да. Ушул учурдагы жагдайды эске алып, эгерде балада куруп бир жөтөл пайда болуп атса, көпчүлүгүбүз баягы корни салот, кээде ар кандай какырыктарды жумшартуучу дарыларды берип келебиз го. Кандай кеңеш берет элеңиз? Эскертип кетейин, көп ата-эне буну билбейт. 5 жашка чейин балдарга эч кандай жөтөлдүн дарысы берүүгө болбойт. 5 жашка чейин? 5 жашка чейин. Эмне себептен? 5 жашкан жогору болгондон кийин ата-энеден сурап, бала какырганды билеби, аракет кыла алабы дегенден кийин берип баштаса болот да. Анткени балдар какырганды билбейт. Ата-эне жөтөлдүн дарысын бере берет. Ал жөтөлү кургак жөтөлдөн жумшак жөтөлгө өтүп кетет. Какырык чыкпайт. Какырык ылдый түшөт, өпкөгө түшүшү мүмкүн, же бронхторго түшүп туруп, бул жерден же бронхит болушу мүмкүн, же пневмонияга ата-эне өзү эле баласын алып келип алышы мүмкүн да. Ошол үчүн сөзсүз түрүндө 5 жашка чейин такыр тыюу салынат. Демек, бала 5 жашка чыга элек болсо, же кичинекей болсо, анан алгачкы баягы жөтөлүү симптомдору болуп атса, жөтөлүп атса, кантип жардам бере алат биринчи учурда? Сиз өзүңүз деле билет болушуңуз керек, эң биринчи жөтөл бул кургак жөтөл болот. Биз кургак жөтөлдү жумшак жөтөлгө алып келишибиз. Тарсылдап жөтөлүп атат дейбиз. Ооба, анан көбүнчө ата-энелер айтышат да, жатканда, же эртең менен тургандан кийин. Бул эмне үчүн болот? Бала жатканда түз жатат да, түз жатканда мурдундагы немелердин баары, суулардын баары ар жакка тамак менен кетет. Анткени өзүңүз билесиз, тамак менен мурун экөө бир да. Келгенде тамакка келип каталып калат. Каталып калганда ата-энелердин баары ойлойт, кашлевой рефлекс бул немеде өпкөдө депчи, өпкөгө түшүп кетти, чуркап келишет, өпкөнү ууп көрүлөчү депчи. Жок, бирок кашлевой рефлекс биздин мээбиздин ичинде. Ошол үчүн кашлевой рефлексти раздражение кылат. Анан кийин бала жөтөлөр. Кандай эң жардам? Бул балага жөтөлдү жумшаттырыш үчүн көбүрөөк бат-баттан сууну бериш керек да. Анан кийин бала жөтөлү жумшаргандан кийин уже балага дренаж жасаш керек. Артынан массаж жасап туруп, белин уруп жаткызып, туура туруп аткаш керек да аны. Ошо. Мүмкүн бир аз айта кетерсиз, кантип дренаж жасаш керек экен? Бул баланын жашына жараша болот. Мисалы үчүн кичинекей балдар болсо, эскертип кетейин дагы, кичинекей балдар, жаңы төрөлгөн балдар, кимдики мындай диагноз бар да, жүрөктө өзүңүз билесиз, тешиктер деле бар. Өз убакыт саатына жараша, ал тешиктер жабылышат да. Открытое овальное окно деген диагноз бар. Балдар открытое овальное окносу бар болсо, аларга дренаж жасаса болбойт. Анткени
Бизде чоң большой круговообращение есть, малый круговообращение есть. Биз кайта дренаж жасап атып, өпкөгө какырыктын баарын өзүбүз түшүрүп салышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн дренаж, массаж балдардын жашына жараша неметет да, жазалат да. Азыр ата-энелер өтө акылдуу, интернетке кирип деле өздөрү деле көрүп немет беришет да, көрсөтүп беришет да. Жакшы. Биз досторубузга кайрыла кетели. Эгерде сизде ушул тууралуу суроолор бар болсо, сөзсүз түрдө комментарий кылып калтырыңыз. Дарыгерден мыкты жоопторду аласыз деп ишендире алам. Ошондуктан сиздерден комментарий күтөбүз. Менде дагы сизге карата суроом бар да. Мисалы, COVID-19да азыр 4-чү протокол менен дарылап атышат, чоң баягы ооруган адамдарды, балдар үчүн атайын протокол даярдалып атат. Ушул дарылоодо, мындай жалпак тил менен айтканда, окшош дарылап атышабы, же балдарды кайырмаланабы, балдарга дагы антибиотиктер сөзсүз берилиши керекпи? Ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Азыркы эң акыркы протокол бул 4-чү протокол коронавирус боюнча. Ал протоколдун ичинде эмнелер келет? Бул кандай чоң адамдарды дарылайбыз, анан жанакы хронический оорулар менен да кантип дарылайбыз чоңдорду, анын арасында дагы балдарды кантип дарылайбыз деген дагы неме пункту бар да. Ошол үчүн эң балдарды кантип дарылайбыз? Айырмасы деле жок. Бул эң негизги айырмасы бул дозага жарашуу да. Анткени балдар кичинекей болот, чоң адамдардын дозасын, мисалы үчүн балага бериш болбойт да. Анан кийин сиз өзүңүз деле билесиз, көп дарыларды, мисалы үчүн өз бир жашка чейин балдарга берүү тыюу салынат да. Ошол үчүн ал маселени да аябай караш керек. Антибиотик боюнча бул баланын абалын карап, буну дарыгерлер клиникалык симптомго жараша, баланын абалына жараша, анан кийин антибиотикти бериш керекпи же бербеш керекпи, ошол суроо маселени дарыгер чечиш керек да. Мисалы үчүн эң башында жеңил көтөрүп жүрсө же орто көтөрүп жүрсө да протоколдун ичинде жазылып турат, балдарга антибиотикти берүү болбойт депчи. Өтө оор абалда же өтө оор абалда ошондо эле гана балдарга антибиотикти неметет, жазып берилет, берсе болот. Бирок сөзсүз түрүндө үй шартында эч кандай ата-эне неме баласына такыр өзү билип, же интернеттен мисалы үчүн окуп, же да кошунасын угуп, антибиотиктерди берсе болбойт. Анткени айтып кетпедимби, ошо ар бир дары баланын салмагына жараша дарыгерлер менен эсептелип, анан кийин жазып берилет да. Ушул антибиотик деп көп айтып калдык. Ошо антибиотикка кээ бир ата-энелер бар, баягы бир аз ич өтүп калса, бир аз жүчкүрүп калса эле дароо антибиотик берип бактерияларды өлтүрөт деп туруп берип коет го. Канчалык деңгээлде зыян, канчалык деңгээлде аны бериш керек, канчалык деңгээлде аны берүүдөн алыс болуш керек? Антибиотиктер жөнүндө айта кетсеңиз, ушул топтогу дарылар жөнүндө. Коронавирус бул биринчи вирусный инфекция. Вирустар бар и бизде инфекциялар бар, бактериялар бар да. Бактерия канчан биз ойлойбуз да, дарыгерлер бактериальная инфекция болуп атат депчи. Бул бала мисалы үчүн 3 күндөн көп дене табы жогору 38-тен жогору көтөрүлүп, түшпөй, ошондой болсо бул биз ойлойбуз вирусный инфекцияга бактериальный инфекция кошулду депчи. Ошол кошулгандан кийин биз ошол эле учурда балага антибиотиктерди жазып беребиз. Ага чейин биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн биз эч кандай антибиотиктерди жазып бербейбиз да. Анан кийин стартовый деген антибиотиктер бар. Сөзсүз эң алсыздары, слабыйраак. Слабыйраак, именно башкача айтса слабый деп коет да. Ошондон баштап туруп неметип караш керек да. Анан кийин кээ бир ата-энелер бар, бул жардам берген жок, буга өттүк, анан кийин бир күндөн кийин буга өттүк, анан бир күндөн кийин дагы тиги дарыга өттүк. Андай такыр болбойт. Анткени антибиотик анда канча күндө өтүш керек? Антибиотиктин ага дагы убакыт беришибиз керек да, организмге кирип иштеш керек да алчы. Анан кийин ага 48 саат кетиш керек да. Антибиотик 2 сутка турбайбы? 2 сутка. Антибиотиктин эффект бергенин биз 2 сутка өткөндөн кийин уже оценка кыла алабыз да. Болду, бул жардам берди. Эң негизги түрүндө бул дене табы уже түшүп баштайт да. 2 күн өткөндөн кийин температурасы, антибиотик бергенден кийин 2 күн өткөндөн кийин температурасы көтөрүлбөсө, то биз антибиотикти уже алмаштырабыз. Кичине өдөрөөк антибиотикти.
бирок негизинде стартовый антибиотиктен башташ керек да. Бирок ошол эле учурда үйдөн ата эне өзү билип антибиотик берүүнү сиз сунуштабайсыз, анткени анын ден соолукка да тийгизе турган зыяндуу жактары бар. Биз бүгүн ошол темабызда да айтпадыкпы, кичинекей кезинде COVID-19 менен ооруган бала кийин тукумсуз болуп калабы деп. Жакында ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун атайын ошол маалыматын окуп калдым да, алар ушундай тыянакка келип атышыптыр. Кийин тукумсуз болуп калышы мүмкүн депчи. Анан буга 70% окумуштуулар ооба бул чындык, биз буга кошулабыз деп атышат да. Ошол жөнүндө сизден сурайынчы, жеке оюңуз жана негизи азыр биздеги абал боюнча кандай, бизде дарыгерлер эмне деп атышат бул тууралуу? Чын эле бала тукумсуз болуп калабы? Азырынча бул суроого мен сизге так жооп бере албайм. Менин оюм боюнча сизге бул суроого эч ким деле так жооп бере албайт болуш керек. Эмне себеби үчүн? Анткени бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 30 январда 2020 жылы жарыялады, а 11 мартта 2020 жылы уже бүткүл дүйнөгө пандемия деп жарыялады да. Анан өзүңүз деле ойлоңуз, 1 жыл өтө элек. Бул кичинекей балдарды азыр окумуштуулар изилдеп жатат бул суроонучу, анткени өз убакыт өтүш керек да. Бул суроого сизге так бир 20 жылдан кийин изилдөөлөр уже так жооп бере алышат да. Азырынча суроого эч ким так жооп бере албайт. Негизи өзүңүздүн жеке тажрыйбаңызда, жеке оюңуз боюнча педиатр катары эмнеден улам ушундай болуп калышы мүмкүн деп ойлойсуз? Бул мен ойлойм да, бул тыянакка жөн эле келишкен жок болуш керек. Бир кандайдыр бир кооптонуулар бар болуш керек да. Балким мен жеке өзүмдүн оюмду айтып кетсем, мен оюм боюнча бул вирус эч кандай жанакы репродукциялык системага кичинекей балдардыкы зыян келтирбейт деле болушу мүмкүн да. Эмнеге? Анткени кичинекей бала менен чоң адамдын айырмасы эмне? Кичинекей баланыкы компенсатордук немелери аябай өтө көп да. Чоң адамдардыкы андай жок. Алардыкы күчөп эле кете берет да. А кичинекей бала чоңойгон сайын өзүн өзү дарылайт. Өзүн өзү дарылайт. Ошол үчүн бул немени өтүп деле кетиши мүмкүн да. Таксыз айыгып кетиши мүмкүн. Таксыз айыгып кетиши мүмкүн, ооба. Жакшы, чоң рахмат суроо үчүн. Биз угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга, досторубузга да кайрылалы. Эгерде сурооңуздар болсо жазыңыздар. Келип аткан суроолор бар, алдыда буюрса сөзсүз түрдө жооп бергенге аракет кылабыз, токтолобуз. Ошондуктан бир аз күтө туруңуздар. Ушул балдар жөнүндө сөз кылсак, мисалы чоң адамдарда баягы COVID-19 менен ооруганда коркунуч тобундагы адамдар, бул кант диабети жана башка өнөкөт оорулары барларды бөлбөдүкпү? Балдарда деле ушундай көрүнүш барбы? Жана ошол коркунуч тобуна кимдер кирет? Өнөкөт оорулар сөзсүз бар. Бул мисал келтирсем, бул сахарный диабет балдар ооруган оорусу, кан тамырлар оорусу, жана жүрөк оорусу, бут оорусу, өпкө оорусу, бөйрөк оорулары балдар көбүнчө неметет да, оорушат. Ооба, көбүнчө мындай өтө оор көтөрүп да оорушат. Ошо. Эгер гематологиялык оорулары бар болсо, булар да коркунучтуу кирет? Булар да коркунучтуу, анткени бизде гематологиялык оорулар азырынча көп, мындай апластический анемия чыгып атат, лейкоздор да өтө көп болуп атат да. Ошол үчүн ал балдарга мындай өтө оор өтүп атат да. Кантип алар сактана алат? Бул кантип сактана алат? Бул суроого деле мындай так жооп бере алса болбойт, анткени бул организм. Организм өзүн вирусту кабыл алгандан кийин кантип көтөрүлө алат экенин бул мындай белгисиз да. Ар бир адамда индивидуалдык, ооба, индивидуалдык өтөт да. Жакшы. Эми сиздерден ушул жерден сурагым келип турат, дагы бир суроо. Балдардын тамактануусу кандай болуш керек ушул учурда, мындай коркунучтуу учурда? Эмне жеши керек? Иммунитетти бир аз болсо да чыңдаш үчүн кандай аракеттерди көрө алышат? Иммунитетти көтөрүш үчүн азырынча көп ата-энелер витаминдерди аптекадан сатып алышат. Анан кийин биз өзүбүз деле билебиз, эң негизги көп витаминдер бул тамакта эле да, тамак ашта эле. Биздики жер жемиштер аябай өтө көп өсөт, этибиз да жакшы. Ошол үчүн тамак менен эле витаминди кабыл алуу бул туура келет да. Ошо анан кийин мындай менин оюм боюнча канчалык ата-эне мисалы үчүн иммунитетти көтөрөбүз деп эле дары жазып бербейсиңерби, витамин жазып бербейсиңерби деп өзүлөрү эле кайрылып келишет да. Анан эскертип кетейин, 5 жашка чейин баланыкы иммунитет жок.
бул 5 жашка канчалык бала өсүп келет, ошондо иммунитет калыптанат, жок эмес, калыптанат. Ооба. Анан калыптанып 5 жаштан кийин бала уже азыраак ооруп баштайт да. Эч кандай витаминдер иммунный системаны мындай толук мындай защита кыла албайт да. Ошол үчүн канчалык бала бат-баттан убакыт сааты менен туура тамактанса, тамак менен витаминдерди алса, негизги организмге керектүү витаминдерди алса, то бала азыраак да ооруйт, иммунитет да жакшы болот да. Баягы иммунологдордун көпчүлүктөрү айтышат эмеспи, тамактануу, андан тышкары толук кандуу уйку деп, мен ойлойм балдар үчүн бул өтө эле маанилүү болуш керек деп, толук кандуу уйку. Рахмат. Досторубуздан келген суроолор бар, анда кезек берелик. Мындай дейт угарманыбыз, көрөрманыбыз. Эгерде симптомсуз өтүп жатса, анда балада ковидти кантип билсе болот, ковид экенин? Азыр мындай белгисиз симптомдор өтө көп. Буну кандай билсек болот? Бул ПЦР анализин тапшырса деле болот, же ИФА анализин тапшырса болот да. Ошол анализди тапшыргандан кийин так уже билинет да, кандай өтүп атканын. Азыр белгисиз симптомдор өтө көп да. Айтыш кыйын да, буну баланыкы кандай белгилүү же белгисиз симптом болуп атканын. Ошол үчүн анализ тапшыргандан кийин уже так маалыматты уже ала алат да. Жакшы. Баягы биринчи толкун учурунда эсиңиздеби, аябай кырдаал кыйын болду го, өзгөчө ошол Бишкек шаарында аябай кырдаал кыйын болбодубу? Мен ойлойм, ошол учурда деле балдар ооруп айыкса керек үй шартында, үйдөн элечи. Көпчүлүк ата-энелер мүмкүн маани бербей калышы мүмкүн, мисалы, кантип эле эгерде мен оорусам, балама жукпай калсын. Туурабы, ушул сыяктуу болсо керек. Ооба, бирок биз ага чейин дагы көп адамдар билбейт да. Биз балдардыкы, мисалы үчүн, сууктагандан кийин уже оорулар башталат да. Кулак оору. Негизи эле мурдага баштайт балдардын көпчүлүгүндө. Жөтөлү пайда болот көпчүлүгүндө. Эң биринчи бул мурдунан башталат баарычы. Мурду башталгандан кийин ылдый баары уже түшүп кете берет да. Биздики балдар өтө мындай ооруганы бул декабрь айынан баштап, ошо суук түшкөндөн кийин эле уже ооруп баштаган да. Чоң адамдар көбүнчө мындай жай убакытка туш келбедиби? Ошол үчүн өтө деле мындай балдар катуу ооруп, андай байкалган деле жок да. Учурда кандай ооруканаларда ошол COVID-19 менен катталып жаткан балдар барбы, жугуштуу оорулар ооруканасында? Сөзсүз бар балдарчы. ПЦР анализ, подтвержденный анализдер менен балдар азырынча ковид боюнча дарыларды алып ооруканаларда жатат. Жаткандар бар. Жаткандар бар. Жакшы, бизде досубуздан келген дагы кийинки суроо бар. Мындай дейт: ларингит менен ооруп жатам, серьезно эмеспи, ковидке айланып кетпейби, дары ичип атам деп жөнөтүптүр. Сиз ларингит болуп ооруп атсаңыз, дарыгериңиз сизге туура дарыны жазып берсе, бул ларингиттики эң биринчи түрүндө ингаляция көбүнчө эле жылуу сууну, жылуу тамакты, ысык эмес, жылуу тамакты ичиш керек. Айланып кетиши мүмкүн деле эмес да. Бул симптомго жараша да. Ошо. Жакшы. Кийинки суроо бар бизде. Бала 5 жашта дейт. 5 жаштагы балага күз учурунда кандай витаминдерди сунуштайсыз деп сурашыптыр. Мисалы үчүн бала жакшылап тамактанса, аппетити жакшы болсо, то менин оюм боюнча мындай сырттан витаминдерди балага берүү деле кереги жок да. Мисалы, ушул жерден сурагым келип атат, баягы көпчүлүк педиатрлар күз, кыш айларында 6 айлык учурга Д витамин жазып беришет го, синтезделгенчи булчу. Бул элдин баары ойлойт, Д витамин бул профилактика рахита депчи. Бирок бул витамин D3 негизи аябай мындай бай витамин да. Бул өпкөгө дагы аябай жакшы неме берет, эффект берет. Анан Д витаминди биз күн менен алабыз, күн нуру мененчи. Анткени биздики ошо күз учурун келгенде, түшкөндө биздики күнүбүз анчалык неме эмес да. Күн анча тийбей калат. Күн анча тийбей калат. Ошол убакыттан баштап күз келгенден кийин майдын башына чейин биз Д витаминин сөзсүз балдарга жазып беребиз. Бул мындай профилактика деп коет да. Биринчи толкун учурунда С витамин, аскорбинкалар тимеле аябай көп сатылбады, дарыканалардачы. Бул учурда, азыркы учурдачы балдарга баягы күнүнө өзүнүн дозасына ылайык берип турса болобу, же анын кереги жок? Ушул 5 жашка чейинки эле балдарды айтсак. Менин оюм боюнча жок. Кереги жок, кийинки COVID-19 жаңы төрөлгөн балдар үчүн коркунучтуубу дейт. Мисалы үчүн энеси өзү баланы көтөрүп жүргөн учурда ооруп калса,
ковид ошол эненики подтвержденный болсо, то эне өз балага башкача айтканда антителасын бериши мүмкүн да. Ошол үчүн бала оорубайт деле. Коркунучсуз деле. Ковид менен ооругандан кийин балдар тукумсуз болот деген чынбы деп жөнөттүр кийинки көрөрманыбыз. Жана айтып кеткендей эле, бул суроого сизге азырынча мындай так эч ким жооп бере албайт да. Жакшы. Кантип балдарды COVID-19 сакташ керек жана иммунитетин кантип көтөрүш керек дейт кийинки? Кантип сактаныш керек? Бул биринчиде бет капты туура кийиш керек, туура колдонуш керек, бат-баттан, тез-тезден колдорду жууп туруш керек, спирт кошулган жанакы дезинфекциялык немелер менен колдонуп туруш керек. Анан кийин дагы эмне жер жемиштерди, предметтерди мындай туура обработка кылып колдонуш керек да. Анан көпчүлүк чогулган жерге барбаш керек да. Ошол бул эң биринчи мындай профилактика да. Ошол COVID-19 мисалы чоң адам менен кичинекей балада кандай протекать этет, кандай өтөт? Чоң адамда коркунучтураак болобу же кичинекей балада коркунучтураак болобу? Анткени баягы кичинекей баланын өпкөсүнүн көлөмү да кичинекей, ал жерде альвеол, бронхалар да аз болот, ошол себептен сурап туруп жатам да. Мынакей караңыз, негизи ковид менен балдар ар бир жашка бул карабайт да, эң биринчиден жашка карабайт. Кичинекей болобу, чоң болобу, ковид эч кимди тандабайт да, башкасын айткандачы. Анан балдардыкы эмнеси менен мындай неме өтө бат симптомдор неме пайда болот да, бул анткени биздики балдардыкы баары мындай кыска да, органдардын баарычы бат эле кичинекей да, анан баары эле бат эле осложнение катары түшүп кете берет да. Ошол үчүн балдардыкы бул симптомдор мындай өтө бат пайда болот биринчиден, жана канчалык бат пайда болгондо ошончолук булар мындай бат дарылаганга да эффект болот да, чоң тезирээк дарыланат чоң адамдарга караганда. Бая биринчи толкун учурунда чоң адамдардыкы бая инфекция тамагыңарда болуп, мурдуңар аркылуу кирип тамагыңарда болот, анан ошол учурда батпастан чайкап тургула деп өпкөгө түшүп кетишпесин дешпедиби? Балдарда болсо өпкөгө тезирээк түшүп кетүү коркунучу барбы? Негизи любой вирус биздики тамактан же кирет, же мурундан кирет да. Анан кийин туура убакыт сааты менен дарылабаса, сөзсүз түрүндө бат эле ылдый өпкөгө түшүп кетиши мүмкүн да. Рахмат. Бизде дагы суроо бар, карай кетели. Мындай дейт көрөрманыбыз, биздин досубуз YouTube'тан жазыптыр. Саламатсыздарбы? Менде мындай суроо бар. Баламды мурду ага баштаганда ингаляция кыла баштайм. Бул туурабы же туура эмеспи? Эмне менен ингаляция кылса туура болот? Жазып коюңуздарчы дейт. Ингаляция жөнүндө айтып кетейин. Биринчиден сиз эмне менен ингаляция кылып атасыз өзүңүз? Көп ата-энелер үйдө физраствор менен эле ингаляция кыла берет да. Физраствор менен ингаляция кылганда бул өтө деле зыян келтирбейт, бирок ингаляция кылгандан кийин сөзсүз баланын чимкириктерин аябай жакшылап соруп тазалап алыш керек да. Анткени балаңыздын жашы канча экенин мен билбейм. Көп балдар кичинекей бала болсо балага кантип түшүндүрүп беребиз, чимкир депчи. Ошол үчүн азыр назальный аспиратор дегендер бар. Өтө популярдуу, ошолор менен колдонуп туруп баланын чимкириктерин сөзсүз тазалаш керек да. Эгерде балаңыздын мурду бүтүп атса, то буга жараша уже лор врачка кайрылып туруп, андан кийин мурду ачтырган дарыларды уже жазып бериш керек да. Анткени мурдун суусу ага берет, андан кийин кайта эле тамакка кете берет, тамактан кийин уже өпкөгө ылдый түшүп кетиши мүмкүн да. Ошол үчүн ингаляцияларды деле кылсаңар болот, эч мындай зыяны деле жок, бирок сөзсүз кайсы дары менен деп дагы сурап кетишти да. Кайсы дары менен бул клиникалык симптомдорго жараша ар бир врач өзү дарыны жазып бериш керек да. Мен ошол өзүмдүн жакын тааныштарымдан угуп калдым. Боржоми деген суу менен жасайбыз дешипчи. Жөнөкөй суу менен жасайбыз деп калышты. Айырмачылыктары барбы? Кайсынысы эффективдүүрөөк болот? Айырмасы деле бул составтан да. Боржоминики бул щелочная среда деп коет. Физраствор это изотонический раствор да. Ошол үчүн щелочной неме вирус щелочту жаман көрөт да. Эмнеге ошо жанакы ковид учурунда деле көбү үйдөн неме соданы деле сода менен ингаляция кылып, соданы деле немеге сууга аралаштырып ичишти да. Анткени бул щелочной раствор деп коет да. А вирус щелочту жаман көрөт. Ошол үчүн боржоми бул щелочь, ошол эле бирок боржоми кымбат, сода арзан. Ошол үчүн неме вирус щелочту жакшы көрбөйт, и ошол щелочной средада өлүп калат да. Ошо. Жакшы. Биз
соңку мүнөттөрүбүзгө келип калдык. Биздин карамагыбызда саналуу мүнөттөр бар. Досторубуздан дагы күтөбүз. Эгерде ушул жаатта суроо бар болсо, сөзсүз түрдө комментарий кылып калтырыңыз, жана күтөбүз. Дагы бир суроо бар бизде келип калган, карай кетели. Кутман кечиңиздер менен эжеке сонун сүйлөйт экенсиз. Ичиңизге ийгилик каалайм. Менде мындай суроо бар. Кызым 4 жашта, бир аз ооруп баштаганда эле ушул дайыма күз, кыш айлары күйгөй болот. Эмне кылсак болот? Бат эле мурду агып, температурасы көтөрүлүп, жатып калат дейт. Эң 4 жашта кыз күз, кыш айларында дайыма ооруйт экен. Эң биринчи эмне кылабыз? Жаңы симптомдор пайда болгондо эле мындай балдар өтө көп. Сиз кайгырбаңыз, сиздин эле балаңыз ушинтип эле ооруп калат депчи. Эң биринчи симптомдор пайда болгондон кийин эле сразу дарыгерлерге чуркаш керек да. Анткени сиз бала ооруп баштагандан кийин сиз сразу көрбөйсүз симптомдордучу. Биз мурдун карап, тамагын карагандан кийин уже так билебиз да. 4 жаштагы кыз болсо, 4 жаштагы кыз бала айтмайынча чимкирбейт, мисалы үчүн. Жүрөт, маңкасын тартып берет, ал маңкасы кайта артка кете берет да. Артка кетирип туруп, ал кайта толо берет, тамактан кайта эле баягы эле неме болуп эле кайта ылдый өпкөгө түшүп калат да. Ошол үчүн баланын ата-эне өз баласын өтө катуу сезет да. Сиз сезип турган учурда, бала ооруйн деген учурда, сиз туруп эле сразу дарыгерлерге кайрылышыңыз керек да. Канчалык эрте өз убакыт менен кайрылсаңыз, ошончолук биз эрте сизге туура жардам берип, туура диагноз коюп, дарылар жазып берип, анан кийин сиздин балаңыз оорубай калат да, башкача айтканда. Жакшы. Ушундай учурлардачы негизи бала бакчага барган балдар көп ооруйт, бири-биринен жугат деп коебуз. Айтор күз, жаз айлары, ушул кеч күз, сасык тумоонун учуру го. Анан мен эмени эстеп кеттим. Жана оксалин мурдунан сүйкөп коет эмеспизби, кичинекей балдардачы. COVID-19дачы аны сүйкөөнүн кажети барбы же ал эч кандай жардам көрсөтпөйбү? Улуттук протоколдо азырынча жазылып турат, эч кандай бир оксалин бул кандай противовирусный мазь деп коет да, жардамы жок депчи. Анан кийин көп бизде противовирусный дарылар мындай толук далилденген эмес да. Бизде дүйнөдө доказательная медицина деген бар да. Бул кайсы дарылар эффект берилген, доказанный берилген дарылар болсо, ошолор менен иштеш керек да негизи. Противовирусный дарын көп эле, бар эле. Доказанный эффекти жок да. Ошо. Демек, сиз оксалинканы сунуштайсызбы, сунуштабайсызбы? Сунуштабайсыз. Бул бир гана ковидке каратабы же жалпы эле негизи элеби? Жалпы негизи. Жанагы психосоматика деген деле бар го. Ата-эне мисалы үчүн буга сөзсүз ишенсе, жардам берет депчи, жардам бериши деле мүмкүн. Бирок андай деле мисалы үчүн ошо сууга деле ишенсек, суу деле ошондой эле жардам берет да, оксалин деле да. Ошо. Ошол учурда сизден дагы бир адис катары сонун жооп уккум келип атат. Балдардын иммунитеттерин кантип чыңдай алышат ата-энелер? Мисалы 5 жашка чейин толук калыптана элек болот дедиңиз, 5 жаштан өйдө караганда айталычы? 5 жаштан өйдө балдар сиз мындай байкап көрсөңүз, 1 жылда мисалы үчүнчү мындай балдар бар да, мындай группалар бар. Часто болеющие дети дегенчи. Мисалы үчүн ошол биз көрөбүз да, ошол группага бала кирсе, то биз ал баланын уже сөзсүз мындай изилдешибиз керек да. Балким иммунный системасы бирдеке болот, же дагы бир башка бир оорулары бар болушу мүмкүн да. Ошону изилдеп туруп, биз биринчи изилдеп, андан кийин уже ата-энеге так айта алабыз да. Бирок 5 жаштан кийин балдар өтө мындай бат, тез көп оорубайт да, 5 жаштагы ылдыйкы балдарга караганда да. Мисалы, чоң адамдар, иммунологдордун көпчүлүгү иммунитет чыңдоодо сейилдөөнү, спорт менен алектенүүнү, көбүрөөк кыймылды сунушташат го, а балдардачы? Балдарда алар ансыз деле көп кыймылдашат. Балдарда энергиясы балдардыкы көп да. Анан кийин канчалык баланын энергиясы көп болсо, ошончолук баланын да ошентип алектениш керек да. Спорт менен да машыгыш керек. Баланын өзүнүн мындай башкача айтканда батарейкасы бар да. Батарейкасы түгөнмөйүнчө бала ойноп жүрөт, секирип жүрөт. Ошол үчүн батарейкасы бат-баттан бүтүш үчүн биз аны сөзсүз бир спортко беришибиз керек да. Ал спорттон өзүнүн энергиясын тыштайт. Бул денеге дагы, организмге дагы өтө неме болот. Пайда, анан жардам берет да. Анан кийин спорт, машыгуулар жолто кылбайт. Жолто кылбайт да. Жакшы.
Калия Туратбековна, сизге терең ыраазычылык айтабыз. Абдан сонун жооп болду. Мен ойлойм, досторубуз дагы бизге канааттандырарлык сонун жоопторду алышты деп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык айтабыз. Жана биз көрөрмандарыбыз менен, досторубуз менен коштошобуз кийинки уктурууларга чейин деп. Эгерде сизде конкреттүү бир кызыка турган суроо бар болсо, кандайдыр бир көйгөйүңүз бар болсо, анда бизге комментарий кылып калтырыңыз. Сөзсүз түрдө сиздин сурооңузду жоопсуз калтырбаганга аракет кылабыз. Жалпыңыздар менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Анда элибизге кайрылуу жасап, каалоо тилек айта кетиңиз мүмкүн, салам жолдорсуз. Мен биринчи бул ата энеге кайрылгым келет. Сиздин балдарыңыз жан кооруп баштаса, сиз өзүңүз сезсеңиз, балаңыз ооруп аткан учурда үй шартында эч кандай дары дармектерди бербегиле. Андан көрөк сиз дарыгерлерге убакыт сааты менен келип кайрылсаңыз, дарыгерлер сизге мындай туура диагноз коюп, жана туура лечениясын жазып берет. Аман болгула, оорубагыла айтып кеткеним. Чоң рахмат достор. Анда сиздер менен жалпыңыздар менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар. Кайрадан амандашканча.